Assalamu alaikum, урматтуу бейсағандар. Азыр талим өтөлү. Адамды тарбияга салуу, тартипке салуу бул жакшы гана нерселер менен, жакшы сөздөр менен гана болот экен да. Ошон үчүн ар дайым хадистерди кайталоону эч качан таштабайлы. Кайсы гана хадис болбойлу, үлгү ала турган сөз бар да. Абу Хурайра разияллаху анху Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир жолу өзүнүн сахабаларынан сурады: "Айткылачы, эгерде кимдир бирөөнүн эшигинин алдында суу агып турса, жана ошол сууга күнүнө 5 жолу жуунса, ошол кишинин денесинде кандайдыр бир кир калабы?" Сахабалар айтышты: "Эч нерсе калбайт." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ушул сыяктуу 5 убакыт намаздын себебинен Алла Таала күнөөлөрдү кечирет." 5 маал намаз күнөөлөрүбүз кечирилишине түздөн түз себеп болот экен. Тобо кылыш керек.